Саламатсыздарбы? Бул эки дарыгер программасы. Анын алып баруучулары Жетимишева Бигимай жана Исмаилов Эрмек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто кургак учук боюнча адис Айнура Асановна. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эфирге кош келипсиз. Өзүңүз жөнүндө биздин көрөрмандарга тааныштырып кетсеңиз. Макул, менин атым Айнур. Мен негизи 18 жыл бою үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегем. 6-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда. Биринчи жерде терапевт болуп иштедим, андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер группасынын жетекчиси, андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баягы директорунун жардамчысы болуп иштедим. Анан 2014-жылдан бери ошо бизде Кыргызстанда МСФ деген чет мамлекеттик проект бар, кургак учук менен иштейт. Ал Кара Сууда болчу, ошол жактан баштап иштеп келатам. Анан 2017-жылы болсо ушу Бишкекке келип, бул дагы кийинси проектиси долбоору ошо кургак учуктун туруктуу формасын Кыргызстанга жаңы дарылоо режимин киргизген проект болуп эсептелинет. Ошондо биз бедаквилин, деламонит деген жаңы дарыларды киргиздик. Кудай буюрса азыр ошол дарылар менен кургак учуктун туруктуу формасы жакшы дарыланып атат. Сөзүбүздүн башында эле эпидемиология жөнүндө айтып бербейсизби анан кийин? Мейли. Азыркы учурда кургак учук дүйнө жүзү боюнча саламаттык сактоо борборунун уюмунун анализи боюнча 2020-жылга азыркы учурда анализи чыкты. Себеби 21-жыл эмки жылы чыгат да. Ошол боюнча эгер ала келсек, бизде Кыргызстанда 6940 оорулуу табылыш керек боло турган болсо, 2020-жылы бизде 4241 эле адам табылды. Мунун себеби эмнеде? Себеби бул баягы 2020-жылы өзүңүздөр билгендей COVID-19 пандемиясы башталгандыгына байланыштуу, ошолукта көпчүлүктүн баардыгы тең пандемия менен алышып аткандыгына байланыштуу кургак учук табылышы азайып калды. Анан дагы бир нерсеси, кургак учук ошо биз Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча 30 мамлекет бар. 30 мамлекеттин кургак учуктун туруктуу формасы көп жайылган мамлекет болуп эсептелинет. Ошонун ичинде биз Кыргызстан ошолордун катарына киребиз да. Бул анча жакшы көрсөткүч эмес. Анан ошонун ичинен жылына табылган кургак учуктун биринчи жолу табылган түрү боюнча ошо туруктуу формасы 29% түзүп атат. Ал эми кургак учукту мурун ооруп кеткен адамдардын ичинен кайра ооруп калган адамдарды изилдесек, алардын ичинен 68% түзүп атат да. Ошо кургак учуктун туруктуу формасы азыркы учурда бизде Кыргызстанда көбүрөөк жайылган деп эсептесек болот. Ошол жалпы абал жөнүндө айтып кеттиңиз. Баягы биздин көрөрмандарга кургак учук деген эмне деп айтып берсеңиз. Макул, кургак учук негизи жугуштуу оору болуп эсептелинет. Кургак учук эгер официалдуу түрдө дүйнө жүзүнө 1882-жылы немец окумуштуусу Роберт Кох таап чыккан экен да. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр 140 жыл болду. Бирок антип эле десек, окумуштуулар изилдеп келсе, баягы илгерки египеттик фараондордун мумияларды ачканда да ушул жерден таап чыгышыптыр. Кургак учук анда 140 жыл эмес, андан да көп жыл кылымдар экен да. Анан ошол жугуштуу оору болгондуктан бул адамдан адамга жугат. Ооруган адам баягы какырып, түкүрүнүп, чүчкүрүп, ырдап, шилекейинен чачырап, баягы какырыктын аба тамчылары менен соо жанында турган адамдарга жугат да. Көпчүлүк учурда баягы кургак учук ушундай жуккандыгына байланыштуу көпчүлүк биздикилер бизде баягы ооруларды тапканыбызда көпчүлүк учурда алар жашырышат. Анан эң бирден бир белгиси кандай болот кургак учук менен ооруп калган адамдар? Көпчүлүк тамак ичиши табити азаят, акырындап азая баштайт, бат чарчай баштайт, түнкүсүн тердей башташат, анан жөтөл. Кургак учукту башкача айтканда туберкулез деп дагы айтышат. Туберкулез бул баягы медициналык тилинде баягы элге башка дүйнө жүзүнө туура келген бул туберкулез деп айтылат, бирок биздин кыргыз тилинде өзүнүн аты бар, кургак учук. Демек, эң негизги бул симптом бул жөтөл, анан кийин арыктап кетүүсү. Жөтөл канча мөөнөттө созулуп кетиши мүмкүн, ошону айтсаңыз? Кургак учуктун жөтөлү негизи биз 3 жумадан ашык жөтөлө баштаганда эле ойлоно башташыбыз керек. Мисалы үчүн мага бейтап келиши мүмкүн. Ал
анда мүмкүн жөн эле жөтөлүү болушу мүмкүн. Башкасы жок болот. Тердебеши мүмкүн, тамак ичкени жакшыдыр, салмагын жоготкон жок, бирок бир эле жөтөлүү болушу мүмкүн. Ошондо биз сурайбыз, бул атайын баардык мекемелерде, медициналык мекемелерде ушундай атайын скрининг алгоритм деп коет. Кургак-учукту кантип тапсак болот дегенде, ушул сиз айткандай суроону беребиз да. Кургак-учук жөтөл менен канча убакыттан бери жөтөлүп атасың дейт. Алар эгер айта турган болсо 2 жумадан ашты, 3 жумадан ашты дей турган болсо, анда биз сөзсүз түрдө ойлошубуз керек. Мүмкүн бул кургак-учук болуп калган эмеспи деп туруп, анан ал адамды изилдөөгө жиберебиз. Демек эч кандай башка жөтөлгө каршы дары дармекти ичсе деле жардам бербесе, Ооба. ошол жөнүндө ойлонуш керек экен да. Ошо кайрылгандардын көбүнчөсү булар жаштарбы же карыларбы, мындай алгоритмде немеси барбы? Жаш боюнча айтып атасыз, туура айтасыз. Азыркы учурда эми бизде ички миграция, тышкы миграция деген бар, Анан эми орто жаш менен ала келгенде 18 жаштан жашкыраак бир 45-50 жашка чейинки баягы активдүү иштегендер, эл жерди кыдырып жүргөндөр ошолор көбүрөөк кайрылат. Анан жашы өткөн кишилер деле бар. Эми алар көпчүлүк учурда жанакы сахарный диабет, дагы бир башка кошумча оорулар бар, иммунитети түшүп кеткен адамдар да болушу мүмкүн. Бирок эгерде биз сиз айткандай статистиканы карай келсек, ошондо жашкырагы ошо орто жаш болуп калат экен да, 20 жаштан 50 жашка чейинкилер болуп калат. Ушул жерде бир суроону берип кетейин дедим эле, кесиптешим. Мындай окуялар болуп калат го, бир мисалы үчүн бөлмөдө 3-4 адам ошо кургак-учук менен ооруган адам менен байланыш болсо, бирок баары оорубай калат да. Ушундай деле көрүнүштөр болобу же бул баары ооруп калат деген? Жок, баары оорубашы деле мүмкүн. Кургак-учук менен ооруган адам ушул жерде отурганда, бирок биз билишибиз керек, кургак-учук менен ошол ооруп аткан адам жабык түрүндөгүсүнү формасы менен ооруп атабы же ачык түрүндөгү. Ачык дегенибиз жанагынтип жөтөлгөндө, түкүргөндө баягы жерден какырыктын кургак-учуктун таякчалары шилекей менен чыккан сөздү биз ачык дейбиз. А жабык түрүндөгүлөр алар жөтөлбөшү деле мүмкүн. Бирок алардын өпкөсүндө же бир органдарында кургак-учуктун таякчалары жүрөт деген. Анан дагы бүтүрүп коеюн, ошо жана сиз айткандай 3-4 киши болуп, ал үчүн жабык мекеменин ичинде, жабык кабинеттин ичинде отурсак, бир эч кандай терезе ачылбаса, шамалдабаса, аба алмашпаса, бир 8 сааттан ашык ушул жерде тыкысып отурсак, мисалы үчүн, анан ошол киши жана мен айткандай ачык түрүндөгү формасы менен ооруп аткан болсо, мүмкүн ошо отурган адамдардын иммунитети начар болсо, кандайдыр бир оорулар бар болсо, сахарный диабет болсо, мүмкүн жугуп калышы мүмкүн. Баягы бизге айтчу го, окуп жүргөнүбүздө Кыргызстан кургак-учук үчүн эндемикалык зона. Мисалы үчүн ар бир адамда эле ошол таякча бар, бирок деген бирөөсү ооруйт, бирөөсү оорубайт. Ооруганы демек иммунитети түшүп кетсе, анан начарлап кетсе, анан кийин ооруйт депчи, ошол жөнүндө айтсаңыз. Туура, себеби дегенде эми чындыгында сиз айткандай биз кургак-учук азыркы учурда жана мен айтып кеткендей туруктуу формасы да жайылган, көп жайылган мамлекеттин катарына кирип аткандан кийин биздин баардыгыбызды изилдей келсе, менин оюмча көпчүлүк пайызы кургак-учук бар деп чыгат. Бар деп чыгат, бирок анын баары эле ооруй берет деп айтылбайт да. Себеби дегенде жанакынтип иммунитети түшүп кеткен учурда, кандайдыр бир стресстик абалда жүргөн болсо, тамак ашы начар болсо, анан мынтип байкай келсек, кимдер ооруп атат? Жанагы дагы эле айтам, миграцияда жүргөндөр, көпчүлүк учурда мисалы үчүн Россияга барып келдик деп, анан эмне үчүн жана жаш балдар, 5 жашка чейинки, анан өспүрүм курагындагы адамдар, анан кандайдыр бир дары ичип аткан, кортикостероидный атайын бир дарыларды ичкен, цитостатиктерди ичкен, ошол убакытта гана ошол адамдар ооруп калат да. Ошол эле убакытта мисалы үчүн мен көпчүлүк учурда кээ бир адамдарга таң калам да, мисалы үчүн кургак-учук борборунда, кургак-учук ооруканасында биздин кесиптештер иштеп атпайбы? Эмне үчүн алар оорубайт да, мисалы үчүн качышат, коркушат. Кургак-учуктун жанында болдум же бир машинеде отурдум же биздин үйгө келбесин деген. А мен айтам, алар эмне үчүн оорубайт? Себеби алар өзлөрүнүн санитардык нормасын колдонуп, өзүн таза алып, маскасын кийип дегенде колдонуп жүрүшөт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошо кургак-учук адам, ооруган адам жанында болуп эле ооруп калат деген менин оюмча туура эмес ой да. Анын үчүн жанакындай факторлор керек сөзсүз түрдө. Биз ковидте деген аябай маска тагынганды үйрөнбөдүкпү? Анан кийин демек бул туберкулез
үчүн дагы маска тагынган абдан маанилүү экен да. Маанилүү, ооба. Маанилүү. Анан эң өкүнүчтүүсү биздин ошо кургак учук менен ооруган адамдар менен баягы сүйлөшө келгенде көпчүлүк учурда байкайбыз да, кээ бири билип туруп, ошол өзү ооруп атканын билип туруп, ачык айтпай, ошо элдин арасында жүрө берет. Эң өкүнүчтүүсү ошо кичинекей жаш балдарга жуктурушат, мисалы үчүн да. Ошону биздин ошо деги эле оору боюнча деги эле негизи деңгээлибизди, билим боюнча деңгээлибизди көтөрсөк деп мен ушуга дайыма басым кылам да. Себеби адам өзүндө эмне оору бар экенин билгенден кийин бир эле өзүн ойлобой айлана чөйрөсүн ойлошу керек. Социалдык жоопкерчилик. Социалдык жоопкерчилик, туура айтасыз. Себеби дегенде кургак учук жана ачык формасы менен ооругандар бир жылда бир адам 10 кишини жуктурат. Демек ошол жөнүндө айтып коңузчу дагы. Биз деген биз билген боюнча мурун социалдык деңгээли төмөн болсо ошолор ооручу деп түшүнчүк да биздин түшүнүүбүз боюнча. А бирок азыр болсо жок, социалдык мындай жакшы болсо деле ооруп атышат дегенчи ошол. Ооба, мен дайыма айтам, кургак учук эч качан адам тандабайт. Ооба. Кара көз, ак көз дегендей, же болбосо сен жакшы тамак ичип атасың, жакшы үйдө жашайсың, а сен начар турасың, социалдык деңгээл боюнча ылдый турасың, тандабайт. Ошо мына эме да мындай ключевой сөз да, элдер ошону уксун. Себеби дегенде башка кичине социалдык миграция десе эле социалдык уровень кичине төмөндөөрөөк гана ооруйт, анан мен оорубайт экенмин деп ойлогосун да. Ооба, туура. Ал ошол мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир адам өзүбүздүн деңгээлибизди, билим деңгээлибизди көбөйтсөк, окусак, изденсек, менин оюмча мындай ойлор келбейт эле башыбызгачы. Себеби оору тандабайт эч качан. Статистика боюнча да башында айтып кеттиңиз, мен мындай суроо кызыктырып атты эле. Биздин Кыргызстан мамлекет боюнча кандай бир статистика бар, бул региондо көп же бул региондо аз деген? Бар. Анан ошол эмнеге байланыштуу эгер көбүрөөк болсо? Ооба, эгер биз мындай изилдей келип, мисалы үчүн биз жана өзүбүздүн долбоор боюнча да Кыргызстандын баардык жеринде жүрөбүз, карай келсек, эң көп кайсы жерде? Чүй, Бишкек. Чүй, Бишкек. Себеби дегенде Кыргызстандын 7 регионун тең ушул жака элдер жыш болгон жер. Жыш катталган жер. Ош жерде көп болот. Андан кийин Ош өрөөнүндө. Себеби Ош шаары, Ош областында өзүңөр да билесиңер, негизи ал жерде калк өтө жыш катталган. Эми ошол эле Ош областына карай келсек, ошол эле жерде мисалы үчүн Кара Суу да көп. Себеби Кара Сууда элдин саны да өтө көп, жыш жайгашкан. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ал эми мисалы үчүн Талас өрөөнү, Ысык көлү областы, Нарын, Баткен аларда азыраак башкаларга салыштырмалуу. Белгилер боюнча жана башында айтып кеттиңиз, бул жөтөл, дагы башка деп. Анан дагы башка белгилери барбы? Дене табы жогорулайбы же? Ооба. Эми баягы көпчүлүк учурда биз жөтөлгө көңүл бөлүп атпайбыз, а чындыгында жөтөл, дене табы кез-кезде көтөрүлүп турат, өтө жогору эмес, кичине бир 37-37,5 чейин көтөрүлүп турат. Анан жанагы бирден бир дагы бир белгиси түн ичинде тердешет, табити азаят, анан арыкташат. Диагноз койгондо анда абдан татаал болуп отурбайбы? Себеби бул жерде баягы сасык тумоонун деле окшош болуп атат, ковидке деле окшош болуп атат. Ковид учурунда дагы. Туура айтасыз. Эгер ошондой бейтап бизге келе турган болсо, жана мен айткандай 3 жумадан ашыгыраак болуп, баягы биз байкагандан кийин бул ковид болобу же бул сасык тумообу деген турган болсок, биз ал бейтапты эмне кылабыз? Биринчи какырыгын тапшыртабыз. Какырыгын ошо кургак учуктун таякчасын изилдей турган, таба турган бизде абдан жакшы аппарат бар, Gen Expert деп айтылат. Ал 98% туура далилдейт. Ошого жиберебиз. Анан рентгенге жиберебиз, сөзсүз түрдө өпкөсүн тартырганга жиберебиз. Анан башка дагы изилдөөлөр жүргүзөбүз, бирок могу 2 анализ, рентген менен жанагы Gen Expert өтө маанилүү изилдөө. Ошолор чыккандан кийин андан кийин врачтар, педиатрлар өзүнүн чечимин чыгарышат. Бул кургак учукпу, кургак учук эмеспи, кандай анан режимди даярдай башташат, кандай режимге койсок болот, ошого жараша. Демек биз диагностикасын баштадык, Gen Expert деп айттыңыз го, ошол жеткиликтүүбү? Ар бир эле лабораторияга барып эле эгер текшергиси келсе, мисалы үчүн бейтап текшере алабы же болбосо
кээ бир гана мекемелерде барбы деп ошол жөнүндө сурайын дедим. Жена эксперт бул негизи Кыргызстанда жеткиликтүү. Бул биринчиден жана кургагучулук мекемелеринде бар, сөзсүз түрдө бар. Андан башка жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы бар. Бул жерге ал бейтап ушундай кургагучулукка ылайык, кургагучулукка окшош дей турган болсо, ошол жерде иштеп аткан дарыгер атайын кагаз жазып берет. Барып аны бекер эле тапшырат. 2 сааттын ичинде ал анализ дайын болот, жыйынтыгы чыгат. Сенде кургагучулук бар экен. Мына бир ошол жерде бир 2 дарыга изилдешет, изониазид, рифамицин деген. Ошолорго туруктуу, туруктуу эмеспи деп ошол жерден эле даяр чыгып калат да, ошол анализден элечи. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстан боюнча ал эч кандай кыйынчылык келтирбейт. Ушул диагностика алгоритми боюнча бир аз маалымат берип кетсеңиз жакшы болмок. Мисалы үчүн, ошо Баткен областында бир айылда бир тургундун ошо дене табы жогорулап, жөтөл көбөйүп баштады. Ошондо ошол жакта да бейтап эмне кылыш керек? Анан дарыгердин кадамдары эмне болот? Айтып кетсеңиз. Жакшы. Эгер ошондой бейтап чыгып кала турган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келип өзүнүн дарыгерине жолугат. Дарыгерине кезиккенден ушундай болду дегенден ал сөзсүз түрдө жанакындай кургагучулуктун белгилери эмеспи деген ой келет да дарыгерге. Ал алып туруп жанакы анализдерге жиберет. Жиберип, а жерден жок, сенде кургагучулуктун эч кандай анализ боюнча белгиси жок экен дей турган болсо, бизде атайын 14 күнгө дары берет. Антибиотиктерди беришет, ошого ылайыктуу антибиотикти берип, 14 күн дарылап бүткөндөн кийин баягы бейтапты кайрадан изилдейбиз. Себеби ошол дарылар туура келсе, кургагучулук жок болсо, ал дарыгер ошол дарылар менен аягы эле сон болуп чыгып кетет. Жок, 14 күндөн кийин биз кайрадан баягы рентген тапшыра турган болсо, өпкөдө кандайдыр бир так кала турган болсо, анда бейтапты кайра башынан баягы анализге жиберилет дагы. Андан ары анда өзүнө ошо кургагучулук деп бейтап баягы рентгенден даана чыгып кала турган болсо, жена эксперттен чыгып кала турган болсо, анда атайын ошо кургагучулуктун борборлоруна жиберет. Себеби алар андан ары изилдешет. Алардын изилдөөсү башкача болот. Какырыкта атайын текшерүүлөр бар, атайын текшерүүлөр бар. Баягы биз айтып калабыз го, буудайды кандай өндүрөбүз дегенде, ошо какырыгын алып барып, жана ичип аткан дарыларын, антибиотиктерди кошуп өстүрүп, ошол жерден анан изилдешет кургагучулук өсүп чыгабы же өсүп чыкпайбы. Ал 1 айдын ичинде анан кийин өсүп. Жок, эмне үчүн азыр Хайн тест деген жаңы дагы методу бар, изилдөө. Ал 2 жуманын ичинде эле чыгып калат. Азыр Кудай мен билгеним боюнча, биз иштеген боюнча кургагучулуктун аныктоосу, тактоосу, диагностикасы, ушул изилдөөлөр боюнча кургагучулук боюнча бизде Кыргызстанда жакшы жолго коюлган. Эч кандай ортодо жолтоо боло турган эч нерсе жок. Аппаратурабыз бар. Изилдей турганга инструменттер бар. Ошолорду аныктай турганга эң биринчи абдан күчтүү специалисттер бар. Анан ошол дарыгерлер боюнча, ошол мамлекетибиз боюнча, ошо дарыгерлердин билимин жогорулатуу боюнча кандайдыр бир мындай чаралар көрүлөбү? Кургагучулук боюнча дейсизби? Ооба да, ооба, сөзсүз түрдө, мисалы үчүн биздин жана баягы окууну бүткөндөн кийин врачтардын, медайымдардын билимин көтөрө турган институтубуз бар го. Алардын ал жерде кафедрасы бар, атайын. Ошол кургагучулук боюнча алардын өзлөрүнүн баягы пландары бар да. Мисалы үчүн ар бир айда же кварталда бүт регионду, 7 регионду кыдырып, алар сабагын берип, экзаменин алып, дайыма өстүрүү иши дайыма жүрүп турат. Мына дарылоо ыкмасы жөнүндө сүйлөшөлү. Буга чейин да бир аз сөз болуп кетти. Мына 140 жыл дедиңиз, же андан деле көп бир канча кылым, мисалы үчүн ушу бар экен булуручу. Анан кийин эми ушунча жыл бар, билебиз, анан биз мындай туруктуу бир дарылоо ыкмасы жок. Бул эмне үчүн азыркы убакка чейин бул күчөп атат деген суроо ар биринде менимче бар болсо керек да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Ооба, бул кургагучулуктун ошо таякчасы өзүнчө бир тирүү жан болуп атпайбы? Тирүү микроорганизм, карабайсыздарбы? Ал ушунча жылдан бери, кылымдан бери жашап келатса, бул жашап келатат да, бул дагы тирүү жан экен. Анан
мурун биз баягы союз тараганга чейин биз кургак учуктун бир эле түрүн билет элек, сезимтал деген эле. Сезимтал ошо бир жанагы мен айтып кеткен изониазид, рифампицин деп жаңы чыккан дарылар менен ошолор менен эле айыктырып коет элек. Андан кийин эле бул ушунчалык түрүү жан болгондуктан кийин бул дарыларды баягы берип атканда ошо бирден бир дарылоонун бирден бир тартиби ошол болуп атат да. Дарыларды берип атканда бейтап туура ичсе, убагында ичсе, мисалы үчүн дарыгер ушунча убакыт ичесиң десе, ичсе жакшы го. Анда ичпей коюп атышпайбы? Таштап коюп атат. А баягы өлгөн кургак учуктун таякчалары өлгөнү өлүп калып атат да, өлбөгөнү акырын уктоо абалында калып калып атпайбы? Анан кийин кайрылып келип баягы дарыны берсек, бүттү, сезим сезбей калат. Туруктуу болуп калып атпайбы? Туруктуу болуп, жана сиз айткандай туруктуу болуп, ал тогутпой калды. Тиги дарыны берип атабыз, бирок эч туруктуу болбой. Анан жылдан жылга ошон үчүн бизде туруктуу формасы көбөйгөн өтө өкүнүчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн азыр дарылоонун жана сиз айткандай дарылоо режимдери көбөйдү. Мисалы үчүн сезимтал формасын 6 ай дарылайт, анын өзүнүн 4 дарысы бар. Ошол менен дарылайт. Бүттү, 6 ай жакшынакай дарыланып бүтүп, айыкты деп кетишет. Кеткенден кийин бир топ убакыттан жүрөт, мүмкүн кандайдыр бир шарт болот, жанагынтип стресс болот, иммунитети түшөт. Ошол эле адам дейм да, мисалы үчүн. Кайра бир убакта кургак учук менен ооруп калат. Ооруп калып, кайра текшериле келсе эле, жанагы анализдердин текшериле келсе, бир дарыга, 2 дарыга, керек болсо 3 дарыга, керек болсо 5 дарыга туруктуу болуп чыгып калып атпайбы? Буга чейин ичкен дарысы Тоготпайт. тоготпой Калат дагы, анан башка режим чыгып атат. Анан азыркы учурда кургак учук жана сезимтал түрүн дарылоо режими бар, анан кургак учуктун туруктуу түрүн дарылоо режими бар. Демек жылдан жылга кайрадан жаңы дары дармектер ойлонуп таап алыптыр да. Ооба, жаңы дары дармектер ойлонуп чыгып атат. Мынакей ошо мен айтып коеюн дегеним, эң акыркы 40-50 жылда ошо кургак учуктун туруктуу формасын дарылоодо бедаквилин деламанит деген дары чыкты. Ошону биздин кийинси проектиси долбоору Кыргызстанга алып келип 2017 жылдан баштап кургак учуктун ошо туруктуу формасы менен дарыланганга мүмкүн болбой калды. Бүттү, эми башка айла жок деген бейтаптарды сонун кылып дарылап чыгарып кеттик. Ал 18 айлык режим болчу. Ойлоп көрүңүздөр. 18ден 2 жылга чейин 24 ай. Аз эмес. Аз эмес. Анан баягы заман ордунда туруп айтат, өсүп атат, өнүгүп атат. Анан мынакей 2021 жылдан баштап дагы 3-чү дары чыкты. Бул дарынын аты претаманит. Эми ошол дары менен ошо кургак учуктун туруктуу формасын ойлоп көргүлө, 18-24 ай, эми 6 айдан 9 айга чейин түштүк. Азыркы учурда Кыргызстанга ошол режимди киргизип, бипал режими деп коет, ал жерде 3 эле дары бар. Претаманит, бедаквилин, леназолит 3 дары менен азыркы учурда биз дарылап баштадык Кыргызстан боюнча. Сиздин айтууңуз боюнча бул абдан акылдуу бактерия экен. Ар бир жылга, ар бир кылымга өзүнчө туруктуу бир формаларын чыгарып жаткан турбайбы? Өзгөрүп турат. Кууланып, өзгөрүп, ошон үчүн биз эмне үчүн кургак учук менен ооруган бейтаптардын артынан ушинтип жүрөбүз? Алар түшүнбөйт да. Өткөндө бир жаш бала айтат да, Москвага барып жашап, ошол жакта жүрүп, анан ошо кургак учуктун эң оор туруктуу формасын жуктуруп келиптир. Анан чалып, дарыңды ичтиңби, туура ичтиңби, убагында ичтиңби, тамак менен ичтиңби десек, ал айтат, силер мага эмне эле асылып калдыңар, мени эмне эле ушинтип атасыңар деп ушинтип атат да. Себеби, эгер азыркы ичип аткан ушул дарысын ал бала дагы туура эмес ичип, баягы дарыланбай таштап коюп, кайра кийин ооруганда ушул дарыларга туруктуу болуп калса, анда эмне менен дарылайбыз? Ошон үчүн биз кургак учук менен ооруган бейтаптарга өтө кылдат мамиле кылып, анан биз ушул түшүндүрүштерин көп өткөзөбүз да, себеби бул жөн эле дары эмес. Бүгүн ичтим, эртең ичпей эле коеюнчу десең болду. Анда башка. Бул жерден эми көрөрмандарыбызга дагы бир жолу эскертишибиз керек экен да, себеби дегенде эгер алар бир дарысын ичип атып, анан кийин бир убакыт ичпей, анан кайрадан кайталап ичсе болбойт экен. Демек, дарыгерге кайрадан көрүнүп, кайрадан текшерүүлөрдү өтүп, анан кийин балким башка дарыны беришет туурабы? Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетмекчимин биздин көрөрмандарга. Баягы
көбүнчө биздин жарандарыбыздын кемчилиги бул ошо ооруну алдайбыз деп ойлошот да. Дарыгерди алдайбыз дейт, ооруну туура алдайбыз айтасыз. дейт. Бирок эч качан оору алданып калган эмес. Башка ооруларды деле эске алсак. Ошондуктан эгер дарыгер айткан болсо, сөзсүз түрдө бул дарыларды ичүү керек. Дагы бир суроо ушул жерден айтып кетейин дедим эле. Бул баягы антибиотиктин баягы устойчивый формасы болуп калып атат деп атпайсызбы? Туруктуу формасы. Бир гана бул ошо туберкулезго байланыштуу же башка оорунун дарылайм деп туруп деле баягы ошол туруктуу формасы болуп калып атабы? Эң сонун суроо бердиңиз. Мен ушуну өзүм да айтайын деп аттым эле. Могу көпчүлүк учурда, азыркы учурда дарыканаларды билесиздер, дарыканаларда эми мен алардын шек келтиргим келбейт, бирок мен өзүм билген дарыканалар бар. Ал жерде эч кандай билими жок, эч кандай ушул иштерге иштегенге, дарыканага иштегенге ылайыгы жок адамдар деле кээ бирөө иштеп атышат да. Буга COVID-19 чейин деле мен көп байкайт элем да. Мен өзүм баягы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеп жүргөндө ошондо эле байкалган да. Себеби бирөө ооруп калса, могу дарыны иче койбойсуңбу? Могу антибиотикти ичип койчу. Мен ичсем өткөндө мен жакшы болдум. Дарыканага барса, дарыкана жердеги дарыгер эле жөн эле дарыларды берет. Ошондой беришчү эле да. Ошондо эле мен айтчумун, жок, андай болбош керек. Сөзсүз түрдө дарыгерге баргыла. Мүмкүн антибиотиктин кереги жоктур депчи. Ал эми COVID-19 пандемиясы башталганда эмне болду? Баарыбыз дарыгер болуп кеттик. Чындыгын айтканда, баарыбыз дарыгер. Себеби азыр эмне деген бизде жанакы интернетке кирип, ошол жерден баарыбыз дарыгер болуп, канча аябай жоопкерчиликти алып, баарыбызды бирибизди дарылап аттык. Ошол жерден көптөгөн сиз айткандай туура эмес, кереги жок антибиотиктер кетти. Эми мен анын жыйынтыгын мүмкүн чыгып аткандыр жана анализдерденчи. Себеби азыр кургак учукка колдонуп аткан дарыларды да ошол убакта берип атышты. Азыр эми анын жыйынтыгы мүмкүн ушул жылы, кийинки жылы биз билебиз. Ооба. Көрөрмандарга эскертип кетсек, дайыма сиз ошол антибиотикти ичип баштаганда бул ошо кургак учуктун туруктуу формасы менен ооруп кала турган коркунуч туудурасыз да, ошондой болуп калып атат. Ошондой болуп калып атат. Себеби дегенде ушу дагы эле болсо, мен дагы бир нерсени байкадым. Биздин адамдарда жашыруу, бир кандайдыр бир жашыруу дайыма купуя кылып турушат да. Мисалы үчүн мен ачык эле айтса да ойлойм да. Керек болсо жана COVID-19 менен ооруп келе атканда, мен өзүм кабыл алып атканда, сиз COVID менен ооруп калдыңызбы? Болдубу, ушундай болдусузбу? Ой, Кудай сактасын деп, кандайдыр бир аны бир башкача терс кабыл алышат да. Оору деген оору, ооруну эч качан жашырганга болбойт да. Ошондой эле кургак учуктагы да. Мисалы үчүн келишет, ооруп аткан, мүмкүн мурун ооругандыр, же азыр ооруп аткан, ошонун баарын купуя сыр кылышып эле жашырып, жок, мен жакшымын, андай эмес, ишенбейчүлүк кылып ушундай кылышат да. Ошон үчүн сиз айткандай дарыгерге барбай, өзүм билемди кылып, мен эле кошунам айтты, ушул дарыны ичип койсоң эле айыгып калат дегенден алыс болуп эле убакыт таап дарыгерге барганы жакшы болот. Кыргыздарда жакшы макал барго баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкер деген. Ошо эң туура деп эле ойлойм ошол нерсени. Эң туура. Анан эң өкүнүчтүүсү, биз ошо кыдырып жүрүп, Кыргызстанды көрүп жүрүп, жана сиз жакшы сурадыңыз, жаш курактар кандай болуп атат? Жаш балдар, жаш кыздар, жаш балдар. Кээ бирөө түшүнүп аракет кылгандар бар, кээ бирөө түшүнбөй ошо ойдон өтүп кеткендер бар. Мага эң өкүнүчтүүсү ушул да. Мисалы үчүн кургак учук, ушул бүткүл дүйнөлүк саламатта сактоо уюмунун анализинде канча 10 оору эң биринчи орунда турса, өлүм боюнча дүйнө жүзүндө, ошонун бири кургак учук. Мисалы үчүн ар бир секунд сайын бир адам кургак учук жуктурат экен. Ойлоп көрүңүздөр. Ар бир 20 секундта кургак учуктан бир адам өлөт экен. Анан Кыргызстан өзүбүз кичинекей болсо, ошонун ичинде биздин өсө турган, өнүктүрө турган жаш уул кыздарыбыз өтүп ушул кургак учукка кабылып, анан түшүнүп түшүнбөй өткөзүп ийгендери өтө өкүнүчтүү. Анда эмесе биз профилактика жөнүндө сүйлөшөлү, анан белгилерин сүйлөдүк. Дарылоосун, диагностикасын баарын. Эми профилактикасы барбы? Кандай профилактика алыш керек? Кантип алдын алыш керек? Ооба. Негизи профилактикасы бизде баягы Советтер Союзу учурунда эле бериле келатат. Мисалы үчүн биз балдар төрөлгөндөн кийин бир күндүн ичинде БЦЖ деп коет. Вакцина, эмдөө деп коет. Эмдөө жасалат. Андан кийин мантуу
мантуу мектептерде ошо жаш кураа чоңое баштагандан кийин бала бакчадан баштап эле мантуу ыкмасын колдонушат. Алны могу теринин астына эле сайып коет да. Теринин астына сайып коюп, анан 48 сааттын ичинде карап турушат. Чоңойду, өстү, да, шишидиби депчи. Ошол профилактикасы бар. Андан кийин мисалы үчүн кургак менен ооруп калып, үйдөн чоң адам ооруп кала турган болсо, кичинекей балдары болуп кала турган болсо, анда химиялык түрдө профилактика бар. Аларга дагы 6 айдын ичинде изониазид деген дары бар. Ошону берип турабыз. Бул мен баягы официалдуу түрдөгү профилактикасын айттым. Андан башка профилактика сөзсүз түрдө үйдүн ичин бат-баттан тезден аба алмаштырып турушубуз керек. Тамакты жакшы жеш керек. Уктоо убактысы дагы 7-8 сааттан кем болбош керек. Таза абада көп жүрүш керек. Нымдуу жерде, мисалы үчүн жанакындай муздак жерлерде жүрбөш керек. Анан дене боюн физикалык түрдө көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Менин оюмча ушулар эле жетиштүү. Чоң рахмат Айнурке. Абдан чоң жакшы маалыматтарды бизге айтып бердиңиз. Менимче бул эфир менен эле аяктабай, дагы келечекте бизге конок болуп кетесиз деген. Ооба, себеби кургак Кыргызстанда чындыгында мындай дагы чоң маселе, ошон үчүн дагы менин оюмча дагы бир козголуп кайра айтып туруш керек. Жанагы мен дагы бир жолу айта турганым ушу биздин жаш кыргыз, негизи эле Кыргызстандын уул кыздарынын келечеги. Себеби бир эле алар оорубай, мисалы үчүн бир үй бүлөдө аялы күйөөсү ооруса, артында 5 баласы болсо, 5 баласы да ооруп калгандар бар. Ойлоп көрүңүздөр, бул канчалык демек оор нерсе да. Анан негизи жаш балдарга чоң адамдар жуктурат. Анан ошо жана сабатсыздыкты жоюп, билимди чоңойтуп, негизи ден соолукка болгон өзүбүздүн мамилебизди өзгөртсөк, менин оюмча кургак учук, бирок эң акырында жакшы позитивди айтайын, кургак учук сөзсүз түрдө 100% айыгат. Эң негизгиси ошол. Чоң рахмат. Эми ошол эфирибиздин аягында биздин көрөрмандарга калуу тилектериңизди айтып кетсеңиз. Мен айтарым биздин көрөрмандарга ошо негизи эле дарыгер катары айткым келет. Ушу ооруларга келгенде кичине өзүңүздөргө өтө кылдат мамиле кылсаңыздар, анан эч кандай интернетке кирип, же болбосо кошунам айтты, же болбосо дагы бирөө айтты дебей, сөзсүз түрдө дарыгерлерге барып, өзүңүздө кандай көйгөй болсо, ошо дарыгерлерге айтып, түшүндүрүп, дарыгерлерден кеңеш алсаңыздар, менин оюмча баардык ооруларды алдын ала алсак болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирде бизде кургак учук боюнча адис Айнура Асановна болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.